Так, достор, эми биздин будан кийинки караган Word программасындагы терезебиз бул вставка болуп турат. Бул вставка деген терезеде биз жазып аткан документибизге сүрөт коюп, фигураларды коюп, значокторду коюп, же болбосо диаграммалар менен колдоп, же болбосо кандайдыр бир фигуралардын жардамы менен бөлүп, түзмөлөрдү түзүп, сүрөттөрдүн жардамы менен жанагы эле диаграмманын жардамы менен кандайдыр маалыматтарды берсек болот. Азыр иш жүзүндө ар бирине токтолуп бир сыйра карап чыгабыз сиздер менен. Биринчи эле турган бул титульная страница деген бар. Ар бир документтин биринчи бетме бет барагы. Мисалы бул жакта шаблонду даярдап алып, даяр шаблонду алып колдонсок болот. Мисалы үчүн компаниянын атын жазып, бул жерге маалыматтарды берип, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды жазып, өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн бул кандай десем, курсовой работа болобу, же жанагы башка маалыматтарды бул жака жазып, титульный листти колдонуп алсаңыздар болот. Өтө ыңгайлуу. Жана ошондой эле экинчиде бул пустой страница. Бул сиз жасап кетип аткан жерде сразу сизге пустой страница өткөрүп берет. Тоже ыңгайлуу. Жана ошондой эле сиз кандайдыр бир текстти жазып атып, ушул жерден сиз ушул маалыматты бир баракта калтыргыңыз келсе, анда бул жерде разрыв страницы деген функция бар. Аны сиз бассаңыз, сизге ошол жерде жазып аткан жерден сизге бөлүп эки баракча кылып берет. Жана ошондой эле кетип атканда сизде бул жерде таблица деген функция бар. Бул жерде сиз өзүңүзгө керектүү маалыматты жазганга мүмкүнчүлүк түзүп берген таблица функциясы бар. Бул жерде кандайдыр бир маалыматтарды же болбосо жумуштагы отчетторду жазып, өзгөртүп, өзүңүзгө ылайык кылып оңдоп алсаңыз болот таблицанын жардамы менен. Жана ошондой эле бул жерде жазып аткан документиңизге кандайдыр бир сүрөт коюп, сүрөттүн жардамы менен көрсөткүңүз келсе, бул жакта заранее өзүңүздө сүрөтүңүз кайсыл жерде жайгашып, кайсыл жерге сохранить эткен болсоңуз, ошол сүрөттү алып сиз колдонсоңуз болот бул жерде. Мисалы биз мындай сүрөттү алайлы. Сүрөт чыкканда эле бизге бул жерде сразу формат рисунка деген таблица ачылат. Бул жерде биз сүрөтүбүзгө фон берсек болот, жарыктыгын өзгөртсөк болот, цветин өзгөртсөк болот бул жерден. Жана ошондой эле ошол сүрөтүбүзгө рамкаларды берсек болот, границаларын өзгөртсөк болот, границага свет берсек болот азыркы учурдай. Жана ошондой эле эффекттерди берсек болот бул жерде. Сүрөтүбүзгө тень берсек болот, отражение, подсветка, сглаживание, рельеф жана башка абдан пайдалуу функцияларын колдонсок болот. Жана ошондой эле сүрөтүбүз коюлганда бизде автоматтык түрдө бул жерде сунуш бар. Биз буну альбомный же болбосо книжный кылып өзүбүзгө ылайыктуу болуп коюп алсак болот. Жана ошондой эле сүрөттүн эң бурчуна алып келгенибизде бул жерде биздин сүрөтүбүздүн форматын өзгөрткөнгө возможность ачылып берилет. Кичинетип же болбосо чоңойтуп алсак болот. Жана ошондой эле бул жакта сүрөтүбүздү томолоп кылып алсак болот. Астына тендерди берсек болот бул жакта эффекттердин ичине кирип. Мисалы үчүн биздин сүрөтүбүздүн астында тени болсун. Ушундай кылып өзгөртүп, өзүбүзгө керектүү формага алып келип алсак болот. Жана ошондой эле бул жерде фигуру деген орду бар. Бул жерден биз өзүбүзгө керектүү кандайдыр бир функцияны колдонуп, кайсылдыр бир сөзгө маани бергибиз келсе, мындай кылып көрсөтүп койсок болот. Жана ошону эле бул жерде өзүнчө мини настройкасы чыгат. Буну деле өзүнчө дагы настраивать этип, цветтерин өзгөртүп, узундуктарын жана башка жерлерин өзгөртүп, өзүңүзгө ылайыкташтырып алсаңыз болот. Жана ушул эле вставка терезесинде бизде бул жерде smart art деген функция бар. Бул көбүнчө бизге кандайдыр бир слайд жасап, же болбосо бир түшүндүрмө, же кандайдыр бир документке керектүү жазууларды бири-бирине байланыш кылып жасашыбыз керек болгон болсо, ушул жерден көптөгөн шаблондорду колдонуп, ушунун шаблондордун жардамы менен жазсак болот. Мисалы, мындай функцияны алып алайлы. Бул жерде өзүбүзгө керектүү сөздөрдү жазып, тексттерди өзгөртүп, слайд катары жасап алсак болот. Өтө пайдалуу бул функция дагы. Негизинен өзүм да көп колдоном.
Жана ошондой эле бул жакта Википедияга кайрылсак болот. Ушул эле вставкадан. Жана ошондой эле примечание деген бул жерде возможность бар. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн биз кандайдыр бир түшүнүксүз сөз болсо, ушул сөзгө кандайдыр бир дополнительно бир маалымат берип кеткибиз келсе, ошол сөздү отмечать этип туруп, бул жерден примечанияны бассак, бул жерде бизге оң тарабынан өзүнчө строка пайда болот. Бул жерде ошол сөзүбүздүн более мындай жакшыраак түшүндүрмөсүн жазып кошуп койсок болот бул жерде примечаниядан. Жана ошондой эле биз файлыбызды жасап коздоп атканда бул жерде бизде колонна титул деген ссылка бар. Бул мисалы жазып аткан жумушубузга кандайдыр бир нумерация коюп, анан ошону оформить эткенге өтө пайдалуу. Мисалы үчүн кандайдыр бир жазуулар менен отмечать этип, коюп, жазып, настроить этип алсак болот. Жана ошондой эле бул жерде нумерация бар. Номерди үстүгө койсок болот, астыга койсок болот. Бул жерден өзүңүзгө керектүүнү тандап коюп алсаңыз болот, мисалы үчүн. Жана ошондой эле бул жерде бизге вставка терезеси бизге бул жакта символ жана уравнениялардын шаблондорун бизге берет. Бул жерде ушуларды колдонуп, өзгөртүп, жазып, жасап, документибизди толуктасак болот. Ошондой эле символистикалар көбүнчө бул жерде кандайдыр бир жерине символдорду колдонуп, кошуп жасасак болот документибизде. Жана ошондой эле бул жерде текстовый поляны жасап аткан документибизге ар кандай башкача жайгаштыргыбыз келсе, бул жерде жанагы эле ошондой эле шаблондор бар. Ушул шаблондордун жардамы менен биз ошондой эле текстибизди өзгөртүп, коздоп жазсак болот. Жана мындай эле ушул функциялар менен колдонуп. Негизинен бардык эле нерсе айтылды окшойт вставка терезесинен. Эми биз сиздер менен дальше кетели.